Блин, елестеттіре. Мали, Калифорнияның сахнасында. И у нас впереди Америка, Мали. Я другого калибра, узнаешь меня сдалека. Kim Malika? Мен. Ay sen kimsin? Мама, сіз баштағаныңызчы сұранайчы. Сен айнып қалғансың, мен танымай қалдым ғой, Нұрсұлтан. Это мой офис, это я, Малика. Сюдағы балам, сюдағы балам. Тарчы қолыңды, убери руку. Даже өзінің атын өзі білмей тұр ғой. Мен тұрғаным ушул, тағдырым да ушул. Ертеден бері тажаттыңар қопарыңар. My name is Malika. Балағанға барым аябай. Барам қандай болсын абарай. Бар адамға тартылап манай. Негизи Малика Динанын бул жашоосунан алынган эмес. Кино менен Рустам аке сиз негизи элге эмне айткыңыз келди? Малика Дина стористерин көрүп башташат да кыздарчы. Ошол жерде кичине башка бир адамдардын көзүнчө урушуп алдым окшойт эле мен. Чуркапар экинчисин жасап капталды карап эмне болуп торпокту көрүп калдым. Андан жалтанып турган төбө менен тоң жерге тийдим да. Сен Жан-Клод Ван Дам болуп кеттиң, сен ошентип эле жазып коелу Твиттерге деп. Байке мен алдап чет жакка алып барып, азыр жүргөндө түшөлү деп машинадан түшүрүп, Башка бир дүйнөгө салып алып, ошентип жашап жүргөндөр бар да негизичи. Эмнеге антип айтасың? Бул сен биринчи кылып көр дейт эле да. ошого кирип кеткенин айтып койсо болобу? Ал эми каяка кирип кеткенин көргүңүздөр келсе, урматтуу достор. Малика Дина менен ушул киного ойнойм дегенде ал эки колун көтөрдү. Ушул персонаж үчүн адамдар көрөт деп дагы бир ойлогонбуз да. Таптакыр мелодрама кино тартат деген нерсе вообще болгон эмес да. Анын үчөшкөн соң жолдун боюна авария болуп кетти. Эми актёрмун деп эле анан ачка калып, анан кинону күткөнгө караганда эми ал адамдын өзүнүн деринен Моменттен пайдаланып айтып кетет элем көп кино жаратуучуларга. Малика Дина өзү көрдүгөр элек. Болгону бир нерсе да. Кимдир бирөө улантып кетет, кимдир бирөө ошол жерде токтотот да. Салам достор, сиздер менен кайрадан Этно Медиа. Бүгүн болсо Малика Дина айымдын аткаруусунда тартылган Алданганмын деген сонун буюрса 12 декабрдан баштап сонун бир тасма чыкканы турат. Мына ошол тасма туурасында бүгүн биз ошол тасманын жаратуучулары, тасмага көрүк берген актерлор менен биргеликте маяк курмакчыбыз. Буюрса алдыдайын кызыктуу окуялар, кызыктуу сонун бир аңгемелер болот деген ишеничтемин. Андыктан жакын отуруп биз менен бирге болуңуз. Мен болсо силерге кош келиңиздер дейм. Кандай келип алыңыздар, жакшы келип алыңыздарбы? Жакшы. Ошо балдан бир сыйра тааныштыра кетели. Башкы каармандардын бирөөсү бүгүн бизде Бактыбек, тасманын режиссеру Канат байке жана ошондой эле тасманын сценаристи Рустам байке. Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтабыз. Бул тасма Алданган буюрса 12 декабрдан баштап чыгып баштайт, Малика Дина өзү баш каарман болуптур. Анан эми сөздүн башында Канат байке өзүңүз бир сөз баштап бериңиз. Тасма эмне болуп тартылып калды? Кандай тартылып калды? Эмнеден уламына келип чыкты? Абыжыл салмастары. Башында кечирим сурап кетелик, бир аз кечигип калдык. Маселе эмес. Ушул сиздердин командаңыздардан ушундай эле. Бул где-то бир жылдай мурун сүйлөшүп жатып биздин продюсер менен Бакыт Беделов деген жигит менен сүйлөшүп атып бир ушундай идея келип калды, кино тартсак болот депчи. Ар кайсы бир идеяларыбыз бар эле, анын ичинде дагы ушул Малика Динанын катышуусунда дагы бир идея бар эле. Кийин ар кайсы идеялардан улам биз талкуулап атып ушу чыгармачыл топ менен ошонун ичинен биринчи мен режиссер катары биринчи дебюттук тасма катары ушул кинону тандадык. Ого чейин өзү бардыгыбыз эле кинода аралашып жүргөнбүз, бирок режиссер катары эми чыгып атканбыз да. Ошондон ошол идеяга токтолдук. Андан кийин старт башталды дагы бир качандан баштап десек бир январдан баштадыкпы? Жалпысынан ошо январдан баштап шашпай отуруп сценарий жазып баштаганбыз биз. Рустам экөөбүз сценарийди жазып аттык. Негизи ушул долбоордун алкагында өз 3 сценарий жазганбыз. Анын бирөөсү ушул Малика Динанын катышуусундагы тасма. Тасма эмне жөнүндө?
Тасма спойлер болуп калбайбы дейм. Көрөрмандарды башына кызыктыра кетели да. Жалпысын айтканда адамдын бул жашоодо бир өзүн табуусу боюнча десек болот. Ушундай болсо керек менимче. Абдан жакшы. Рустам эке, бул тасманын сценарийин жазуу учурунда мен анча мынча комментарийлерге да окуп калдым. Мен чыгып эле Маликанын өзүнүн окуясы бар экен, Маликанын да өзүнүн жашоосунан анча мынча нерселер алынган экен деген, Маликанын тасмасы экен деген сыяктуу бир имидждерди азыр комментарийлерден анча мынча жерлерден угуп калдым да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Сценарий кандай жазылды? Негизи Малика Динанын бул жашоосунан алынган эмес. Эч кандай тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок. Себеби биз бул Канат экөөбүз сценарийин жазып эме болгондон бир нече бир ырчы эмелерди көргөнбүз да бул жердечи. Анан акыры келип ошо Малика менен токтолуп ушул менен иштедик да. Негизи ал туура эмес. Анан жазганда негизи сценарийде ошо Канат экөөбүз Канат жогоруда айтып өткөндөй январь айынан баштап иштеп баштадык, жазып. Анан эми баягы ырчылардын шоу дүйнөсүндөгү бир эмелери окшоштук жактары болуп калышы мүмкүн. Баардыгыныкы эле окшош да, интрига, аркы беркилеричи. Анан негизи ал туура эмес. Сценарий бирок эмне негизинен жазылды? Өзүңүздөрдүн эле оюңуздарбы же бир нерсеге таяндыңыздарбы? Кандай болду Канат негизи? Сценарийде бизде бир нече идеябыз бар эле дебедимби баштачы. Ошонун бирөөсүндө ушул Малика Динаны ушул тасмага тартсак дегенде ушул жөнүндө бир неме жазайлы деп сунуштады продюсерчи. Дегенде анан биз карап көрдүк дагы сразу эле бир нерсеге токтолдук. Кинодо Малика Дина башка бирөөнү ойнобойт дедик да. Кинодо Малика Дина боюнча ойносын дедик. То есть өзүн өзү аткарсын. Бирок ал кандайдыр бир немелерге, Башка ситуацияларга туура түшүп келет да. Албетте ал башка бирөөнү ойнобойт, өзүнүн бир ырчылык болуп аткан жашоосунда бир ситуациялар менен сталкиваться этет да. Ушудан улам анан биз албетте бул мына собирательный образ деп коет го. Ар кайсы бир жашоодогу бар ситуациялардан алып чогулттук дагы. И ушул бир немеге сценарийге алып келдик ушул нерсеничи. Аябай сонун. Анан ошол Малика тартылып аткандан кийин ошонун жанында татыктуу бир актер мырза керек болду. Анан келип сизге кайрылышты. Кандай болду ошол жагынан баштайлы? Биринчи ошо качан бир жолу Канат байке экөөбүз сүйлөшүп калдык телефондон. Ушундай мен кино тартасам деп мен айттым. Десем Канат байке да мен ушундай сценарий жасап атабыз биз. Ушундай эми сен да кинодо аралашып жүрөсүң, бир көрбөй укпайсыңбы, мындай үстүртөн айтып берейин деди. Анан башында айтып бергенде сценарий мага өлө жаккан. Анан ошондо кыялданып койгом. Эгер ушунча бир кастинг болсо сүрөтүн жиберип коеюн депчи. Ошо менен жүрдүк. Анан кийин бир 4-5 ай өткөндөн кийин ошо жай жакындап калганда ошо байкелер айтты. Ушундай кастинг кылдык. Бир 2-3 бала бар. Бирок сага да айтып коелу, эгер өтүп калсаң сен менен тартабыз деп. Хорошо байкелер деп күтүп анан ошол тандалып отуруп анан өздөрүнө айтор мен жактымбы же мен жакын болуп кеттимби? Таныш билиш болуп. Ошондон ролго өтүп калдым. Образыңыз кандай экен? Образым байкелер айткандай жашоодогу өзүңдүн образыңды ойноп койсоң эле киного жакшы чыгат деди. Анан билбейм эми. Демек сиздин образды сиз деп билсек болот экен да? Ошондой. Эми аны анчын тиги мен досторум жакшы билет. Ар көрсө айтышы мүмкүн анан. Бирок эми ачык айрым мындай эме болгон, эми жакшы роль, мага жаккан. Эң сонунан сизди мен буга чейин кинолордон көрүп келебиз. Анан үйлөнгөндөн бери мындай бир айым менен бир тасмага түшүп элек болчуңуз эми билишимче. Ооба. Анан бул биринчиси. Негизи эле мен көп киного түшүп көрө элекмин. Мындай көбүнчө каскадер болуп эле иштейм, анан бирок баягы элдер о актер байке деп тааный берет да. Мындай карап көрсөм жаңы студент кезде көргүм келет деген киного түшкөм. Ооба. Анан кийин бүтүп иштеп жүргөн кезде Саякбайдын жаш кезин ойногом. Болгон эле 2 ролум бар да негизи. Бирок мындай эпизоддук ролуңуз көп эле койм билишимче. Балким көптүр, бирок ошо мындай нормаль чоң роль ойной элекмин да анан. Бул жерден башкы роль? Башкы роль анан айтор
кино чыкканда ошондой көрөбүз. биринчи башкы роль болду сиздики, мындай карап келгенде. Үчүнчү. Мисалы көргүм келет менен немеде ал жакта Көргүм келет. экинчи Жок, бул экинчи болуп калат. Саякбай анан бул болуп калат да. Кандай болду анан Малика менен биргеликте башкы ролдо? Тарттык. Жакшы буюрса. Байкелердин дагы буюрса биринчи киносу негизи ийгилик каалайм. Балким жаңылыштык болот, балким эме болот. Экинчи кинодо түстөлөбү айтор. Бирок процесс жакшы болду. Кинону буюрса чогуу көрөбүз да. Жакшы. Процесс деп айта кеттик. Процесс кандай болду? Каяктан тарттыңыздар? Канча убакыт тарттыңыздар? Ошто тартылды кино негизинен. 1 айдай убакыт кетти. Ошол июньда башташыбыз керек эле. Анан ошо кээ бир себептерден улам. Бул эми съемка эле бир адамда эмес, коллективная работа го мындай. Бул себеп болуп атып бир аздан жылып ошо 10-доруна жакын башталган. Ошол акыркысы ушу июлдун башында бүттү да. Андан кийин биз убактыбыз болгон үчүн шашпастан монтаж кылып өзүбүз карап иштедик. Эң сонун. Бул тасманын идеясы башталгандан баштап тартылып бүгүн чыкканына толугу менен 1 жыл болуп калыптыр уже, Ошондой болду. Сонун. Демек бул тасма аябай такшалып, тапталып анан чыккан тасма экен десек болот экен да. Эң сонун. Рустам мырза, сиз жөн гана сценарий жаздыңызбы же процесске аралашып, катышып, сиз дагы көмөк кылып аттыңызбы? Мен ошо негизи жазгандан баштап эле Канат көз чогуу бир арадан сүйлөп келе жатабыз. Тартуу учурунда дагы жардам берип, колдон келген баардык жагынан. Монтажын жасадым. Монтажды өзүңүз кылдыңыз? Монтажын өзүм кылдым. Канат айтмакчы, убакыт бизде кенен болгон үчүн кенен тыштап койдук да. Бир кошумчалап кетсем болот. Албетте. Бизде эми негизи Рустамды биз титрде эмне деп жаздык? Жан-Клод Ван Дам. Тамашалап ушинтип коет элек да. Себеп дегенде бизде эми өз достор эле иштеген үчүн кинодо негизинен определенный мындай функциональный обязанностьтер бөлүп неме кылган эмеспиз да. Условно эле кеткен негизинен. Бирок ошол бардык ишти эле бир мен адашпасам бир 4-5 бир ишти бир аткарды бул балачы. Сценарийде деле карасаң отурган, карасаң художник деле болуп жүргөн, оператор постановщик деле болуп жүргөн. Оператор балдар бар, бирок негизинен кадрды түшүндүрүп айтып мындай аласың деп, кийин карасаң монтажда да отурат, бир карасаң покрасчик болуп кеткен, композитор деле болуп кеткени калды окшойчу. Роль ойноп кетти. Жетпей калган жерге роль да ойноп коет. Ошон тамашалаган, сен Жан-Клод Ван Дам болуп кеттиң, сен ошентип эле жазып коелу титрге деп тамашалап ушинтип атканбыз. Канча зайыл деп тапмай бага отуруп сүйлөшөм. Биздин продюсер Жан-Клод Ван Дам деп жазып коесуз дейт да. Сон Бакыт мырза, именно ушул тасма тартылып атканда менин оюмча негизи буга чейин сиз көбүнчө жанагындай согушкандарды, каскадерлук тасма тартылып жүрөсүз, анан бул жакта өтө мындай сезимтал бир тасма окшойт, менин байкашымча. Или андай эмеспи? Кино сезимтал болушу мүмкүн, бирок ролдо мен ошондой эле роль. Ошондой эле бирөөнөн алып качып, бирөөнөн токмок жеп дегендейчи. Байкелер айткандай айтпай турайын. Айта бериңиз. Кызыгып калгандар барып көрсүн дегенде. Бул көбүнчө кеңири айта бериңиздер. Анан эң главный ошо аягында же болбосо бир маанилүү жеринде эле гана көрөрмандарга бир сылгып калтырып коесуз. Так окуя жөнүндө кандай башталды, эмне болду, кантип тарттык, каяга кызыктуу кетти, эмнесинен тарта албай калдык аттим деген моменттерди бүгүн бөлүшсөк, менин оюмча көрөрмандарга абдан кызыктуу болуп болуш керек да. Анан сиз өзүңүздү мисалы бүткөндөн кийин көрдүңүзбү, көрө элексизби? То есть кинону Толук көргөн жокмун. Мындай көрдүңүз? Мындай Черновой вариантын. Черновойн көрдүм. Купулга толдубу? Ооба, жакшы буюрса. Өзүңүздүн работаңыз өзүңүзгө жакты. Дагы монтаждалып, звук, музыкасы болгондон кийин дагы үйдө болду деп жакшы нерсе деп күтүп отурам азыр буюрса. Жакшы. Канатбай ака, бул тасма мелодрама ошондо? Ооба. Бул тасма мелодрама. Сиздердин негизи жааматта бул тасманы күтүш бир аз башкача болду да, чындыгында келип. Буга чейин жалаң жана мырзаларга арналган тасма эле. Азыр болсо менин оюмча көбүнчө аудиториясы айымдар камтыган тасма болгон окшойт, Биз Бактыбекке тамашалап аткан. Бизде сиз жогору айтып кетпедиңизби? Бөлүшөрүң деп. Бир эпизод бар. Малика Динаны Бактыбек кирип куткарып чыга турган жери бар.
анан ошондо мен айттым Бактыбек дедим эгерде бул кино Адилет мен досум да эми биз дос чогуу иштегенбиз Адилет Акматовдун киносу болгондо сен кирип минимум бир 20 адамды уруп алып чыгып кетет элең депчи. Бирок сен дедим бул биздин каарман андай каарман эмес, сен күч менен эмес көбүрөөк акыл куу бала болот да. Эми боюнчачы кичине спойлер кетип коелу. Өзү негизинен түпкүрүндө ушул Бактыбектин образынан алынган да бул персонаж. Биз да жазып атканда Рустам экөөбүз да эң жакшы көргөн персонаж ушул болгон да. Ушул персонаж үчүн адамдар көрөт деп дагы бир ойлогонбуз да. Себеп дегенде түпкүрүндө немеси окшош, эгерде бир башка бир дүйнөдө болгондо Бактыбек ошондой адам болуп кетсе керек эле дейм да. Бирок бул заманда азыр биз жашап аткан учурда эми мыйзамдар бар, башка бар. Бул эми бир криминал жол менен эмес, немеге тапшырып амалкөйлүк менен искусство факультети ошо актер болуп кетти. Бир башка бир параллельный мир болгондо бул ошол персонаж болуп кетсе керек эле дейм да. Түпкүрүндө фундаментте окшош да экөөнүн характеричи. Ситуация башка болгону менен так образ өзү ошол экен да. Ошондой. Аябай сонун. Дагы тартуу учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? Негизи көп учурда кызыктуу окуялар деп биз тартуу учурунда эң кыйналган күндөрдү айтабыз да. Съемка учурунда өлө кыйналабыз. Мен айтып берейин ушундай кезде. Эң кызыгы болду. Мына жакта турган шеп. Бир жерден бир жакшы жер болчу. Мен ошо жер купулма толбой калган ошо жер. Ушуну бүгүн айтып берсең дедим эле да. Ошо айтып коеюн дедим. Анан бирок ал жерде 3-4 парак бар да. Текст. Мен тексттен өзүм билесиң жакшы. Сен киноңдо да бар. Өтө жакшы билебиз. Токтобой тартканда дагы анан сурандым шептерден бөлүп тарталы десем камераны коюп туруп сен сыяктуу кылып туруп анан айдатты да 3 парактычы. Анан башын аягын ортосуна кылып атып такыр болбой калды. Анан элдин баары үйрөтө баштады. Минте баштады, тигинте баштады. Анан бир моментте эмне болуп кетти билбейм, бирок аякта мындай бөлөк чалдаш керек болчу. Нерв болуп калдым, бирок нервим менен бир моментте жыйнап алдым, байтыр текстти төкпөй чечпей башынан аягына чейин полный ойноп бердим. Анан стоп дешти да. Ошо жерде айтып коеюн деген. Эми күтүп аткан болчумун да. Айтып бердим, бүткөндөн кийин камера басылбай калыптыр деген. Негизи бул ошол кинонун аркасында өзү кызыктуучулар көп болот эмеспи? Жакшы күндөр болду, бирок аларды айтпай эле коелу. Таарынып кеттим мен. Лайк атырсыз үчүн. Мен неме жакшы таанып элем да Бактыбектичи. Экөөбүз каскадер болуп көп проекттерде чогуу жүрдүк. Мынчалык таарынчакты ойлобопмун да көрсөчү. Себеби эми канча дагы бул биздин биринчи чогуу иштеген тасмабыз болду. Мисалы башка көп проекттерде чогуу иштегенбиз, бирок ал жерде бир коллега, партнер катары барганбыз да эми. А бул жерде уже мындай бир конкретно бир обязательстволор бар болуп ойнадык. Ошондо анан байкадым да өзү мындай здоровый мындай бала болгону менен ичиндеги аябай сезимтал бала экен да. Өтө мындай обидчивый деп коет го, мындай тез эле таарынып кала турган эмеси бар экен да. Өзү күчтүү болгондо жүрөк назик экен. А эмне кылып таарындыңыз анан? Аны 2 күн менен эле тартып. Аны мен эмес көрсөм ушул бир адамдар бар да ошо. Айтып эле болгон. Бул жакта турганбы? Ушу мен оң жагымда, сол жагымда. Ортодо сиз жүрөсүң деп. Эми Канат айтып кеткендей биз эми чогуу жүрөбүз да башка бир бөлөк эмелерде каскадер болуп анан как бир туугандай эле болуп калган да, негиз болгон. Урушканда урушуп коюп, бирок билет элем мен Канатка караганда Бактыбек мындай сезимтал экенин билет элем негизичи. Анан ошол жерде кичине башка бир адамдардын көзүнчө урушуп алдым окшойт элем мен. Иштин кызыкчылыгы үчүн бир урушуп алыпмын, байкабай. Көрбөй калыпмын. Бактыбек экенин көргөндө урушпайт элем. Жайдын күнү болчу. Шортикчен майка чамалчы бир убакта карасак жок Бактыбек. Жан жамгырда жаап атты эле, ошол карабай кетип калыптыр. Короче, мен кадр эмес да. Анан үйдө жаткам. Канат байке келди, Нургаз деп да дос бабасы бар. Экөө бас. Биякта жаткан эмне кыласың, ар жак бу жак деп машинага салып алды. Ошол убакта кичине локация туура эмес болуппу, антип Рустам байке нерв болуп туруптур. Аны каяктан билем, анан издешип эметип атып, чогуу машинада кетип баратса, бир нерсени айтып туруп анан таппай калдым, эмне болду, бурулуп туруп анан
сен неге кетип бардың деди. Жөн эле отура бербейсиң, жөмкүң болбогондо ар жак бу жакта урушты да. Анан резкиле канатбек немеде карадым, нургазынчы. Десе мен унчукпа деп ушуп салды. Эми мен деле түшүндүм, бирок эми нервимди чыгарып ийни катары урушуп коеюн деди окшойт. Анан унчукпай бардым да ичилем эмне келдим. Андан көрө дагы кирип дагы бирдемесин кылып ийбейин деп анан ал кезде жан жайлык болчу, көмүркөк болуп турган. Анан шорточа майкачан болчу, ошо менен жолду көрүп алгам. Жөө кетип калып атпаймынбы. Кетип калсам наоборот булар кыжалат болуп, деген тарын тоолдоган минттик деп анан арттан машина жибериптир да мен үйгө жетейин деп калгам. Десе анан кайра токтошуп. Анан 2 күн бирок анын артынан жыргадым да, айтканымды кылып. Кыскасы байкелериңизге аябай жакшы эркелеп турсуздар болуп атасың да. Аябай сон. Рустам мырза, эмнеге алдангам? Негизи баягы варианттар көп болчу да атына. Анан эми баягы командада биз 4 бала жоопкерчилик менен алып иштегенбиз. Отуруп ушул атты туура көрдүк да негизичи. Эми кинонун канат режиссер айтып кеткендей баягы жогоруда айтып өтпөдү, ошондой бир жашоодогу бир эменин өзөгүн сууруп чыккан ат ошол да, нукура кыргызча кылалы депчи. Анан башка варианттар деле бар болчу. Башка варианттарды айта берели. Алдап кеттимби? Алданбаймын. Бир нече вариант бар эле. Алдангам деп өз саундтрек ыр ушундай да. Алдангам деген ыр бар. Акырында колдонулат. Мен ошондо түшүнүгүм боюнча сиздерде мисалы именно кинонун идеясы, кино сценарий жаралар алдында Малика Дина өзү бар эле. Анан ошонун негизинде силер сценарий жазып, ошонун негизинде силер кино тарткандай болгон экен да бул, Эмнеге Малика Дина өзү сунуштап калдыбы, бул кандай болуп калды бул? Малика Дина жолуңуз туура чыгат ушул жерден. Малика Дина бул негизи бул кызды мен чындыгында тааныбайт экен эле. Себеби мен өзү ырчылыкка көп кызыкпайм да. Анан Бакыт айтып калды, биздин продюсер. Давайте тартсак, ушул кыз менен тартайлы, мен ишенем бул кызга деп калды. Анда сен ишенсең, давайте анда көрөлү дедик. Сүйлөшүп көрдүк. Анан башында чын айтсам мен ойлободум эле, мындай кандай чыгат экен деп. Кичине мындай скептический көз карашта карагам да. Кийин биз пробный вариантка бир келди, бир ойноп көргөндө эме болду. Действительно жакшы ойнойт экен. Мындай актерский данныйлар аябай жакшы экен. Аябай жакшы экен. Себеби биз дагы экинчи герой Бактыбекти алып атканда, Канцедагы Бактыбек бул театрдын актеру. Эми Бактыбек жок деп элестетип сүйлөй берейин. Театрдын актеру Канцеда эми биз Малика Дина ырчы, все-таки бир актрисаныкы башка деп ойлогом да. Канцедагы бул ырчы болсо Бактыбек актерский жагына сүдүрөп кетет дегенде, бул наоборот бул экөө тең бири-бирине ушундай төп келди. Экөө тең мындай актерский жактан дагы аябай жакшы ойноду. И экөө бири-бирине аябай жакшы туура түшкөн мындай неме жакшы баланс болду деп ойлойм да. И фильмдин атына келе турган болсок, ушул Малика Динаны алгандан кийин ушул кээ бирки неме өзү Рустам айтпадыбы? Бул жөнүндө эмес кино, но көп эле ырчылардын негизи тагдыры, неме судьбасы окшош да. Кээ бирки моменттер действительно ушундай эмесине окшошуп кетет. Жогоруда айтылган биз бир нече варианттарыбыз бар эле. Ичинен алдангамга токтогонун себеби дагы жашоодогу бир адам ар кайсы себептерден улам алданып калат экен. Кээде адам өзүн өзү алдап жүрөт экен да. Бир куру кыялдар коюп алып, мен ушундай. На самом деле бул мындай эмес да. Кээ бирки адамдар достор алдап коет экен, кээ бирки адамдарды ушуга окшогон балдар алдап коет экен. Биздин да кинодо мисалы алдангамын дегенде, бул жагы спойлер болуп калсын, Малика Дина бирөөгө алданып калат да. Ал кимиси болот? Ал Бактыбекпи, сүйгөн жигитиби, бир туугандарыбы, коллегаларыбы, балким өзүн өзү алдап атабы? Ушундай бир немеге келет да. Идеясы ушуга келет. Сон Бактыбек мырза, сиз өзүңүз жашооңузда мындай чоң бир алданып көрдүңүзбү? Ооба. Эмне болуп? Мен машинамды алдап ийгем. Кандай? Эмне болуп? Короче, ошол убакта
мамам ооруп аткан, эми мамам өтүп кеткен. Ошол убакта акча бөлө керек болгон кезде машина базарга баргам. Анан машинаны эметип атканда ошондо машина кымбат болуп, машина өтпөй, короче, ушундай өчүр болчу да. Бир бала келди, өлө жабышты, жактырды. Жарым акчаңды берейин, жарым акчаңды 10 күндөн кийин берейин. Жок, 1 айдан кийин берейин деди. Мага ошол акча керек болуп турган, анан айттым, түшүндүрдүм, ушундай дедим. Всё деп ал дагы мага акча керек болгонун билди айтор. Эме кылыптан ортодон суранды. Короче, мен ушуну үй бүлөмө бирдемеге белек кылмакмын, эми өзүнүн наамында болсун. Эми сага да демек акча керек болсо, мага жакшылыкка керек болуп атат. Өлө алдаган. Ал билген сиздин апаңызга керек болуп аткан. Ооба. Мен айттым, эми мейлем. Бирок ошондо деле бир ошо кетип атканда айткам, эми алдасаң алдап кеттиң, бирок мага могул акчаң да керек, ошон үчүн мен берип атам деп анан бердим. Айткандай 15 күнгө жетпей мамам өтүп кетти. Анан чалып айттым, короче, ушундай, эми баягы айткан боюнча ошол убактан кечиктирбей берип кой, ар жак бу жаксан всё деди. Ошо менен кийин барып чалсам телефон өчүк. Анан кийин издеп жүрүп машинаны таап алдым. Анан милициялар менен иштейт экен, мындай айтканда. Бир милиция байкел айдап жүрүптүр. Наоборот барып айттым, байкенин машинасына түшүп, байке ушул менин машинам эле сиз эме кылып алып турсаңыз, ушундай. Наоборот мага жардам кылып акчамды алып берип коюңуз, макул десем, наоборот байке мени алдап чет жакка алып барып, азыр жүр анда түшөлү деп машинадан түшүрүп, машинаны бекитип туруп качып кеткен да. Милиция байкеч. Анан ошондон кийин аларга да көп ишенбейм дегенсиң. Жашоодо. Үйдөгүлөргө айттым, ушундай таап алдым десем, ызы чыгып алды деди. Анан мен эми садага болсун. Эми бул нерсе тирүү болгондо мамама арналган. Мейлем өтүп кетти, калган немеси садага болсун деп анан издебей да койдум, ошо менен таштап салгам да. Негизи кино менен Рустам байке сиз негизи элге эмнени айткыңыз келди? Сценарий жазууда. Негизи канатка тиешелүү суроо экен бул. Эми Как сценарист катары сценарий жазууда, ошо окуяны айтууда, кинонун башы ошо сценарий эмеспи? Жогоруда айтып өтүлгөндөй эле ошол биз эме жашоодогу бааны адамдар бизде көбөйүп кетти го. Баягы Канат айтып кетпеди, мындай өзүн башка бир дүйнөгө салып алып ошентип жашап жүргөндөр бар да негизичи. Арабызда деле көп андай адамдар. Сен жакшысың деп койсо, мен ушундай экем деп, сен мындайсың деп койсо, чынында ба ар түрдүү албайт да. Алданганын дагы жолу көп экен да. Бактыбектики бир мындай башкача бир эме болсо жашоодо бирөөлөрдү мактап коюп, сен мындайсың, сен андайсың десе, ошонун образына түшүп алып жүргөн адамдар көп да негизи. Сценарийде биз ушул жакты көбүрөөк камтыдык да. Мисалы, сен күчтүүсүң, сен аябай күчтүү сценаристсиң же сен күчтүү актёрсуң деп койсо. Бирок ошол нерсе жаманбы дейм да. Мисалы, эме дейт го, эгер сен 100 жолу ур десең, сен 100-чүдө уже өзүң ур болосуң да. Мисалы, 100 жолу бирөөнү жакшы десең жакшы болот, 100 жолу бирөөнү жаман десең жаман болот деген сыяктуучу. Мисалы, мен азыр өзүм мындай кандай десем, өзүм мындай сценаристмин деп эле 100 жолу айтып берип, эртеңки күнү балким мен да өзүм сценарист чындыгында сезип бир окуя жазып ошондой болуп кетем деген нерсечи. Анан ошол алдаган туура эмеспи сиңиңизче? Сиз азыр баса айттыңыз да, мисалы биз кинодо ошону берейин дегенбиз да. Сиз азыр сен мындайсың деп койсо, ошону эми туура багытта ошол демди алып жүргөн адам болсо, бул жакшы. Анан мен ушундай экем деп алып, бирок баягы тилекке каршы өзүнүн мындай ордун жоготуп алгандар бар да. Мисалы, аша чагып кетип, бир ушундай бир элементтерди камтыганга аракет кылдык да негизи. Эргенге. Сиздин режиссерлук көз карашыңыз кандай бул суроо боюнча? Бир кичине кошумчалап кетейин. Бул жерде сүйүү темасы бар. Бул жерде берейин нерселер деген нерселердин бири дагы адамдын жандагы нерсени баалай билүү. Эмне үчүн бизде баягы сурооңузга да кайтып келебиз. Эмне үчүн Малика Дина дегенде биз ырчынын жашоосун алганда кээ бир адамдар үчүн бирөөнүн жашоосу аябай бир кызыктуу көрүнөт экен да. Биз берейин дегенде бактыбек экен бизде сюжет боюнча жөп-жөнөкөй бир ушундай бала болот да. Ал Малика Дина менен таанышып калбайбы? Бул ырчы, бул болсо бир жөп-жөнөкөй бала.
анын үстүнө жөнөкөйдөн дагы бир криминал, еще ууру. Ошол эле кезде анан бирок жанында ушундай болуп калат, бир Бактыбек болуп калат да. Бул айтат, жок, мен биякта жашоом, биякта жок. Сен дегенде, может быть, на самом деле жаныңдагы бар нерсе баалуудур. Жемо али көз жетпеген жакка караң дегендейчи. Анын сыңарында ошол ар бир адамдын бул жашоодо бир немеси бар, баалуулугу бар. Ал разницасы жок, балким бир ырчыдыр, балким бир криминалдыр. Маселе ошол нерсени көрө билүүдө, жанында бар байлыкта. Аябай сонун нерсе тема көтөрүлүп тур. Анткени азыркы учурда дагы жанагы социалдык романтизация аябай күч алып кетти го. Мисалы социалдык тармактардан ар ким жашоосун көрүп алып, өзүнүн жашоосуна салыштырып, өзүн бактысыз сезе берет да. Чындап келгенде өзүнүн канчалык эле бактылуу экендигин балким ошонун бир нерсесин жоготкондо гана билебиз да көп учурда. Мисалы бул менин оюмча сонун тема. Бизде баягы азыр сиздин сөзүңүзгө кошумчалап кетсек, кинобуздун, тасмабыздын бир аттарынын вариантынын бири сторис болчу да. Себептен сторис көргөндөн башталат да. Малика Дина стористерин көрүп башташат да кыздарчы. Кыздар, балдар ошодон улам анан кино башталып кетет да бизде. Азыркы убакытта актуалдуу темаларды карап турсуздар демек, э? Жакшы. Негизинен сиздин ошондо тасма кимдер үчүн тартылган? Биздин тасма кимдер үчүн? Ушул суроону бербептирмин өзүмөчү. Азыркы жаштардын көбүнчө жаштарга тиешелүүрөөк да негизи. Баягы Канат айтып өтпөдүбү? Бирөөнүн жашоосуна кирип алып, сиз айтып өттүңүз, өзүн башкача ошолордун ордуна коюп социалдык баракчада бөлөп жашоо, чын-чынында тагдыры талкаланган, бул жакта күлүп жайнап, байлыгын көрсөтүп, башкасын көрсөтүп жасалмоо. Менимче ушул азыр ушул тема көбүрөөк болгон үчүн жаштарга көбүрөөк тиешелүүрөөк го дейм. Аны менин оюмча айымдар көбүрөөк кошот болуш керек, э, бул нерсе. Айымдар аз эйлсинчи, балким карыларга да жок, байкелер дагы азыр туура эмеспи билбейм, бирок биз жемен мындай сактап аткандай да, ошо мындай айтып салбайлыбы дегендейби. Ошол айтып аткандай эле ошого кирип кеткенин айтып койсо болобу? Албетте. Иә. Айтышкан. Бул жерде ошо байкелер айтып аткандай, ошол бирөөнүн жашоосун мисалы жылдыздарды көрүп алып, мен ушундай болом деген сыяктуу болуп, бул жакта да ошо Маликанын ордуна бирөө кирип кеткенин да ситуация бар да. Анан кийин ойлоп көрсө, ал өзүнүн жашоосунда эле жүргөн болот дегендейчи. Ушундай жерлери бар да. Көрсөңүз эле кызыгасыз дегенсиз. Ал эми каяка кирип кеткенин көргүңүздөр келсе, урматтуу достор. 12 декабрдан баштап бардык кинотеатрлардан күтөбүз. Андыктан келиңиздер, жаңы жылдык маанай менен жакшы бир мелодрамага өзүңүздүн сүйүктүүңүздөр менен, жакшы колуктуңуздар менен сүңгүп кетиңиздер деп чакыра кетели дагы бир жолу. Сиздин өзүңүздүн колуктуңуз, жубайыңыз Алтын айым бул тасмага тартылууңузга кандай пикирде болду? Көз карашы кандай болду? Кызганбадыбы? Негизи Маликанын чыгармачылыгын мен дагы, келинчегим да жакшы сыйлап, колдоп, ырларын буга чейин эле угуп жүрчүбүз. Анан Малика Дина менен ушул кино ойнойм дегенде ал эки колун көтөрдү. Барып ойнойбуз деп, анткени ал чыгармачылыкка аябай жакын. Ал андай эч качан тоскоолдукта кылган эмес, кылбайт дагы да. Наоборот, мен ошентип чыгармачылыкта көбүрөөк жүргөнүм келинчегим үчүн аябай жагат. Ошон үчүн мен тескеринче ойлойт элем да, мисалы сиз көбүнчө жанагында жүргөндө, демек Бактыбек мырзанын келинчеги кызганат болуш керек, ошол үчүн көп мисалы мындай айымдар менен бирге тартылбайт го деген сыяктуу бир ой бар эле да. Жок, просто менде бир эме бар болчу. Эми бул менин кесибим да. Анан агай айтканда, баары бир адамдын өзүнүн убагы бар. Роль десе эле ойноп эле, анан монтип чуркап кете бербегиле депчи. Ошон үчүн негизи эле башынан мен роль тандайм да. Буга чейин деле көп фильмдерге сунуш болгон, бирок мен карап анан кичине акчанын айынан баш тартып кое берчүмүн да. Ошол нерсем бар болчу. Бул себептер менен болсо, мен канча жылдан бери каскадер болуп, мен каскадер болуп түрткү болгон да ушул кишилер да. Анткени булардын киносун айылда жатканда көргөн кишилер да. Ошон үчүн буларга мен без отказ эле, келишпей, эчтеке кылбай, короче, берсең да таарынбайм деген сыяктуу бар. Чын жүрөктөн ойноп бердим. Кээ бир учурда барбы? Ошол процесстен эргип алып, ошонун аркасынан эргип алып тартылган менин оюмча чыгарма
жаман болбошу керек, бул мыкты болуш керек. Канат мырза, мисалы сиз буга чейин мен байкашымча көбүнчө каскадер болуп, өзүңүз деле каскадер болуп жүрөсүз, ушундай тасмалар көрүп тартыласыз. Анан туруп дегенде биринчи тасмаңыз мелодрама болуп калыптыр да. Кандай экен мелодрама тартыш? Ушул жагына чындыгында бир нерсеге ушул ишендим. Эртеңки күн кандай болушун эч ким билбейт экен да. Мен бизде мурун чогуу атлеттер менен ушундай кино жаратып жүргөн мезгилдерибизде бизде ар дайым лидер вдохновения только атлеттен чыкчу да. Ал сценарист, ал өзү тартат эле, өзү режиссер болчу эле. Анан бизге да айтчу да, жазбайсыңар дегенде мен өзүм билет элем да ким экенимди, анан өзүм ордун билет элем. Вообще менин фантазиям жок, ырдасам да ырдай албайм, окшош эмес да. Анан айтам да, койчу канча, анан айтат эле да, сен еще не попробовав дейт эле да, кылып көргөн жоксуң, эмнеге антип айтасың, сен биринчи кылып көр дейт эле да. Анан билбейм бир каяктан келди, бир мезгил келди, өчө эле бир ушундай бир вдохновение келди да. Анан ушул боюнча бир кичине китептерди окуп баштадым, канча сценарий жазылат, режиссура кандай болот, ушинтип ушул нерсе чыгып кетти. Сиз айткандай таптакыр мелодрама кино тартат деген нерсе вообще болгон эмес да. Болсо только ошо болсо Джеки Чан, Ван Дамдар көрүп чоңойгон балдарбыз да бизчи. Азыр ишенсеңиз таптакыр ушул экшен немеден алыстап кетипмин. Алыстагандан эмес, көңүлүмө бир жүрөккө жакын нерсе, бир семейный, ушундай бир үй бүлөлүк бир драмалар, жашоодогу бир маңыз деп только ушулар жөнүндө ойлонуп калдым. Бир нерсе кошумчалап кетсем болобу? Байсы айтпадым, кинодо кызыктуу нерселер жөнүндө. Бир интересный история болгон да бизде. Съемка болуп атат, биз локациябыз жолдун боюнда болуп калды, бир кафеде тартып атканбыз. Кеч кирип кетет, баягы режимный съемка болуп атат, кеч кирип кетсе токтоп калат да, эртерээк тартып калышыбыз керек. Анан өчөшкөнсүп жолдун боюнда авария болуп кетти. Эми звукка мешать этип атат да, биз баягы үн жаздырып атабыз. Токтобойт да, бакыр ушундай болуп атат. Анан команда чыгып алган ошол жерде. Отургулачы, силерге эмне бар болду деп. Как будто чыгып бир маселени чечип бере турган чыгып алыптыр бардыгычы. Кызык болот. Токтобойт багы жерчи. Биз съемка кылышыбыз керек, айнаңдар отургулачы. Карасам Малика да жөнөптүрдү ошакачы. Сен койчу десек, чыгып туруп, деп Малика неме деди, бир сүзүшкөн адамдардан уруш баштады. Анан өлдү дедим, азыр эми чыгып да бир нерсе болуп кетпесин, эми актрисабыз болсо Бишкектен келди. Оглан чыкты дагы. Машинаңа эмне болду? Урушту. Давай айда десе, эки жак айдап кетип калса. Маселени чечип койду. Чечип койду, келип съемканы уланттык да ананчы. Ал жерде Маликанын чыкканы баягы иштин кызыктуу үчүн чыкты да. Биз эми тоскоол болуп, ызычы болгондо эртерээк бүтүрөлү деген максатка эле чыгып, бирок чечип койду. Айымдын сөзүн эки кылбайлы десе керек алар. Ошондой болду акчычы. Жакшы, малайса, кыргыздын жигиттери ушундай эле боло берсин, айымдардын сөзүн сыйлап туралы. Жакшы. Рустам мырза, мисалы негизи сиз ошо сценарий жазып атканда бул ойго башка нерсе келет да. Анан ошол ойдогу нерсени тартканда бир аз башкачараак баргандай ситуация болот. Анан келип монтажды өзүңүздөр кылып турасыздар. Кинонун жыйынтыгын көргөндө башында өзүңүз элестетип, ойлоп жазганга канчалык деңгээлде жакындады? Канат айткандай, мындай ойдогу нерсени толук купулуна толо турган кылып чыгарыш бул кыйын экен абдан. Өтө кыйын. Анан сиз айткандай баягы тизилип, мындай скелети, эттери чапталгандан кийин башкача болуп чыга келди да. Бирок эми баягы башкы бере турган нерселерибиз калды, бирок баягы элестеткенде башкача элестеткен да менчи. Баягы операторго коюучу болуп жардам берип жүрдүм. Анан эми бул көп факторлорго такалат экен. Съемка учурунда көп факторлор, мисалы ойлогон оюңду кыстаган турмуш жеңип коет экен да, мисалы ошол тартым учурунда деле сен элестеткен локация мисалы башкача болот. Келип бир башкача бир эмеге келип каласың, бирок бере турган нерсеңи бергенге аракет кыласың, но оюңдагыдай нерсе чыкпай калат экен. Чыкпай калат экен, ал жакка кошулам. Ошондо канчалык деңгээлде жакындады бири-бирине? Бир канча пайыз десек болот? Менин жеке оюмда бир 70ке 100 да. 70ке 100, 70ке 100. Жакшы, сиз уже кинону көрдүңүз да толугу менен, кино бүттү да. Купуңузга толдубу? Эми жогоруда Рустам айткандай көп факторлордон улам биздин прям 100ге 100 чыгышы кыйын экен. Кыйын экен. Купулума толду, каласа жакшы.
негизгиси ошол башкы каармандарыбыз аябай жакшы ойноп беришти. Ушулар жакшы ойноп Жакшы ойноп беришти. Эми албетте кээ бирки жерлерде жакшы болмок эгерде биз ойлогондогудай локациялар болгондо. Себептен биз эми негизги акцентти главный геройлор кылдык да. Бирок кээ бирки эпизодический ролдордо биз мындай көзүм планга алып жүргөн актерлор ошол мезгилде бошобой калды, башкалар ойноп калышты. Ошондон улам бир аз неме болуп калды. Ушул 60-70% болду да, мен дагы ошого кошулам. Анан мындай болот го көп учурда өзгөчө мисалы биринчи тасманы тарткандан кийин көрүп туруп муну билгенде башкачараак кылат элем деген сыяктуу. Бул жерде мындай кылганда болмок экен деген сыяктуу. Ошолордон бөлүшө кетсеңиздер, өзгөчө биринчиде аябаганда ошол нерселер көп болот экен да. Эми теоретически теорияда көп нерселер билет элек, бирок бул практика дагы да ошону тастыктап койду. Ушул эми моменттен пайдаланып айтып кетет элем, көп кино жаратуучуларга бул художкадан аябаш керек экен. Кинону кино кылып чыгарып бере турган биринчи кезекте художка экен. Ушул экен. Команда жакшы болуш керек экен. Бизде эми команда биринчи бул составда биринчи жолу иштедик. Мында болгондо мынтет элек деген эми оюмча бир аз туура эмес болуп калат, бирок туура сабактарда чыгарып кетиш керек бул нерседен албетте. Себептен бул да бир Кудайдын буйругу болду. Ушундай составда иштеш, ушундай актерлор менен иштеш, именно ушул сценарийде иштеш. Бул да бир Кудайдын буйругу болду. Албетте мен ойлойм, мындан биз ушу чыгармачыл топ Рустам менен биргеликте биздин продюсер менен туура сабактар чыгарабыз буюрса. Кийинки биздин проект долбоорлордо мындай катачылдарды кетирбейбиз деп. Сизде болдубу мындай шарттуу учурлар? Ооба. Кап модерн башкача ойносом болмок экен. Жок, андай жер болгон жок, просто ошо байкелер айткандай, эми Бишкекте массовканы да таба алса болот, мындай эметем адам көп го. Ошо байкелер айткандай сценарийни айтып бергенде, сценарийни окуганда ошо бөлөкчө болчу, анан өздөрү айткандай ошо локацияга келгенде, массовкага келгенде кичине кагап калып аттык. Анан ошондой жерлер болот да. Жана башында эле айттым го, жанагы бир жерде өлүлө даярданып момент үзүп тартсам деген жер просто узун болуп кетип, ошол кезде кичине тексттен адашып мындай маанисин кетирип алдым деп ошол жерде эле көргүм келет да. Кандай болду экен депчи. Бирок мындай жакшы болду съемка. Эми байкелерден өзүн мактабайт го. Сизге кандай жеңил экен? Мушташып каскадер болуп тартылганбы же башкы ролдо, бирок биринчиден аябаган жоопкерчилик да башкы ролго. Ошол менен биргеликте бул жакта ролду ошол образды чыгарып бериш үчүн көбүрөөк менимче мелет кетсе керек, э? Ооба, негизен актерский менен каскадерский меники бирдей эле башталган. Мындай айтканда эко тең менин кесүүм. Только ушул эко менен азыр үй бүлөм багып жашап келатам да. Анан ошон үчүн эко тең эле оор. Эми кесүүм болгондон кийин бул жумушум. Аракеттенип колуман келишинче ойнодум. Анан калган эл тараз элсинчи дегендей. Жакшы, кечээ бир жакшы тема болду эле. Ошо бир сурап көрөйүнчү. Актер болуп үй бүлөнү бакса болобу? Болот. Жакшы. Анткени мен шүгүр, Кудайга шүгүр, таксабайт этип коем. Такыр болбой барсачы. Анан кээ бир элдер таанып калат, "Сен актерсың?" дейт. "Ооба, актермун. Үй бүлөгө акча керек" депчи. Анан эми актёрмун деп эле анан ачка калып, анан кинону күткөнгө караганда эми ал адамдын өзүнүн деринен. Мисалы, мен актер болуп да иштей берем, такыр актерлуктан жетпей атса, ошондой такси кылып коем, же бир нерсе жасап, бир нерсе сатып, жаза үйүп, айтор мындай бардан жок кылып. Жоктон бар кылып дегенде. Бардан жок кылып дедим. Ошон иштесе болот, шүгүр. Каржы маселесин ачып алдык. Бул тасмага канча каржы кетти ошондо жалпысынан? Айтсак болот экен. Болсо керек. Азыр мен билишимче ушул турушта канча 50 миңден жогору кетти деп атышкан да. Эми бул продюсер жакшы билет, но менимче ошондой болуш керек. 50ден жогору кетти деп аткан ушул турушта. Еще жок, бул жагы пиар, пост продакшнда пиар бөлүгүнө кошулбаган да болду экен, ушундай да. Ал жагы да бар да. Бүгүнкү күндө анан карап келгенде чындыгында конкуренция аябаганда күч болуп кетти го. Азыр жума сайын бир эмес, кээ бир учурда 2ден кинолор чыгып атат. Анан
Кыргызстанда ушундай бир конкуренциянын учурунда бул сумманы кайрадан чыгарып алыш канчалык деңгээлде вероятность бар деп ойлойсуз? Эми биринчиден негизи баардык Кудайдан, бирок аракет кылыш керек. Мындай определенный эрежелер бар, ошолорду так сакташ керек. Мисалы кино сапаттуу болуш керек анын үчүн. Эгерде жакшы бир сапаттуу кино чыгарсам, эмнеге бир актаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүндө конкуренциянын болгону бол аябай жакшы. Биз мурунда Рустамдар менен тартып жүргөндө конкуренция жок эле. Бирок кээде эстеп отуруп көрүп уяласың айтчы кинолорду. Бирок бүгүнкү күндө конкуренция бар, бул аябай жакшы, атаандаштык бул өтө жакшы. Мисалы сапаттуу жакшы кинолор чыгып атат бүгүнкү күндөчү. Бул биринчи кезекте албетте биздин көрүүчүлөр үчүн аябай чоң пайда. Алар жакшы бир сапаттуу кинолорду көрүшөт. Актерлор, режиссер, ошол эле чыгармачыл топко дагы бул жаңы вызов, бир дагы над собой иштегенге туура келет. Бизде боло берет деген нерседен чыгып уже более профессиональный уровеньге чыгыш керек болот да. Эң сонун дагы алдыда кийинки проектти кандай кылып пландап атасыз? Дагы эме атырамы? Билбейм, өзү алдыда бир 3-4 долбоорубуз бар. Анын ичинде мелодрама бар албетте. Бирок азыр ушул планыбызда бир көрөбүз, приключенческий бар. Ошондой мелодрама бар. Боевик. Боевикти бирок ойлонуп көрүп атабыз. Биз эми мындай в идеале оюбузда рынокты карабай өзүгө жаккан кинону тартсак деген оюбуз бар. Бирок кээ биркилер айтат, эми мелодрама тартың, андан кийин экшен тартсаң жакшы болот дегендей. Экшен дагы азыр Бактыбек менен иштеп атабыз, көрүп атабыз, экшен дагы жеңил нерсе эмес негизи. Ага да аябай көп даярданыш керек. Биздин оюбузда боло турган болсо, лично Рустам экөөбүздө мисалы бир ошо приключенческий бир идея бар. Ошону реализация кылсак жакшы болмок. Жакшы. Рустам мырза, Башаламан 2 качан жакшы тартылабы бир? Сиз ошол жактан көрүп дагы деле ошол жактан таанса керек көбүнчөсү. Амандын окуясы уланабы, уланбайбы? Өткөндө Арлип байке да келип калып, ал байке менен да сүйлөшсөк, ушу негизи Башаламан төртөөбүздүкү дагы ушу баарыбыз чечилсек балким деген нерселерди айтып эле да, ошо сизге кызыгып бир сурагым келди. Азыр балдар арасында негизи ушу маселени сунушташып атат бири-бирине. Адилет айткандай, эми жаш кезибизде чогуу баарыбыз отуруп, жоопкерчилик баарыбыз алып жасаган, жаштыкта тарткан кинобуз болчу да. Бир эле адамга тиешеси жок. Анан негизи экиси бар. Мен эгер тарта турган болсок, мен сунуштайт элем мындай. Анын уландысы эмес. Мындай ошонун бир мынча жылдан кийинки бир ошол жигиттердин бирок башка эле бир маңыздагы фильм тартса жакшы го дейм. Мен деле ошону элестетем да. Мисалы ошол төртөөңүздөр барсыздар бул жакта, сиз бар, Адилет байке, Кубат байке бар, например. Элдар байке бар. Ошолор эле анан аты бар Башаламан деген. Ичинде бир таптакыр башка бир окуя болушу мүмкүн да, мисалы. Азыркы эмне кылып атышат ошол деген. Ошол эле учурда мисалы улар деген уже чоң бир жерлерде отурушу мүмкүн. Анын астында мына Бактыбек сыяктуу күчкө толгон жигиттер бар. Ошолордун мушташынын аркасында силер турасыздар балким да. Менин оюмча бир өтө бир мыкты бир сюжет жасаса болот бир дейм да. Мен жеке оюма койсо, мен мындай экшен да кылмак эмесмин. Мелодрама тарбиялык бир эмеси бар. Эконун баласы менен сүйүүсү болуп. Негизи ойлор бар, сунуштар болуп атат. Эми бул достор көпчүлүк менен отуруп сүйлөшүп чечиле турган маселе го. Негизи баары эле ушул ойго келип атат азыр. Эң сонун. Сиз болсо жанагы конец фильма деген тасмадан бир-эки сөз кылып кеттиңиз, анткени азыр сиз жана жогору айтып кеттиңиз, мен ал тасманы өчүрүп салгам, эме кылам депчи. Бирок ошол мен өз учурумда билем, ошол тасма эң биринчи чыкканда мен көзүм ачылган да. Биз жанагы убагында жоробектердин кытышке дегендерин көрүп ошо менен көрүп калганбыз да, көнүп калганбыз. Анан Бруслин тура берчү эле. Бул жактан уже башкача мушташты, жанагындай уже экшен сценаларды менин оюмча эң биринчи ошол тасмадан көрсөк керек, Биз ошо биринчи болуп өзү Адилет экөөбүз эми классташ болобуз. 98-жылы бир Шумкардан киного катышканбыз. Алдан мурункусу бар. Анан кийин ушунчалык вдохновление алганбыз.
жаш мезгилде бир максималист болот экенсиң да, барьер дегенди түшүнбөйт экенсиң, мындай жок болот экен да, сразу эле кино тартабыз деп атканбыз өзүбүзчү, аябай жашпыз. Бул да Кудайдан буйрук экен, насип экен. Ошол мезгилде бир Нурлан деген бала поддержка кылып финансовый жактан ошол киного бир адашпасам бир $1000 акча кеткен. Ошол мезгилде 2002-жылы тартканбыз. Аябай жаш болуп, бирок трюктарды азыр эстесем мындай ойлонбостон эле кыла берчү экен элек. Ошол мезгил үчүн чындыгында кыргыз киносунда бир прорыв сыяктуу болгон да. Ал мезгилде аз дагы болчу. Кийин ошол Шумкардын режиссеру Токтош Абыкеев деген киши ошол биздин кинону көрүп туруп анан таң калган да. Эмне үчүн биздин кинодо ушундай бой койбодуңар депчи. Мүмкүнчүлүк бар эле го депчи. Мүмкүнчүлүк болгону менен бирок творческий свобода башка экен. Себептен биз ошол конец фильманы тартып атканда эч ким кой деген адам жок болгон, биз каалагандай бой койгонбуз. Өзгө жаккандай кылып койгонбуз. В основном эле бой болуп калган. Ошентип Адилет менен чогуу ошо кинону тартып калдык 2002-жылы. Бирок ал кинотеатрга деле чыккан эмес, дискттерге тарап кеткен, Анда диск дагы жок болчу да, адашпасам ал мезгилде диск бар беле же, видео кассетага чыгат эле да ал мезгилде. Койгон. Бир-эки жок, койгонбуз. Ооба, койгонбуз. Бабур эмес, берки жанындагы бир кинотеатр бар эле. Азыр ал жер банк болду, кийин дагы бир нерсе болуп кетти. Акбура. Ошо Акбурада койгонбуз айтса. Точно эсимде да, кирип чоң экран биринчи жолу өзүнүн эмгектерди көрөт болсо, отурсам крупный кадрдан чуркап келип токтогондо камерага кроссовка токтойт да. Крупный кадр. Чоң кроссовка чыкканда чоң экрандан. Андан кийин эмне болду ал кино, ошойдон чыгарбадыларбы? Андан кийин бизде ошол бир проблемабыз бар эле, архивтерге жакшы көңүл бура албадык. Архивтерибиз мына Рустамдар да билет, аябай материалдарыбыз аябай көп эле. Эсимде биздин арабыздан каскадерский жактан Адилет өтө одаренный бала да. Мисалы анын кылган кээ бир элементтерин көргөндө бир адам кыла албайт дейсиң да, бирок ошол мезгилде кылчу эле да алчы. Тилекке каршы көп нерселер бүгүнкү күндө сакталбай калды. Мисалы бүгүнкү күндө мисалы 90-жылдын биягын ала турган болсок, мен эсимен ала турган болсок, андан өткөн каскадер жок эле да. До сих пор деле жок деп мен уверен айта алам да бул нерсени. Болгон азыр Адилет азыр тренировка кылбай койду. Бирок ошол мезгилдерин алганда анчалык одаренный баланы көргөн эмесмин. Азыр мисалы каскадер чогуу иштеп жүрөбүз дагы делечи. Андай бала жок да дагы деле. Сиздин деле Бакыт мырза каскадерлык жолуңуз ушул байкелердин кинолорунан, ушул байкелердин трюктардан көрүп болсо керек, Ооба, мен башында эле айткам, таанышканда эле. Мен ошол жана кинону көрүп жана кара формалар менен нинза сыяктуу чуркап анан кечинде көргөм мен. Эртең менен кечен өлөмөн жаттым азыр мен. Точно ушинтип сальто жасайм депчи. Анан эртең менен турдум нарын суукта. Түшкө жылдырдым. Сабактан келгенден кийин кылайын деп анан айткандай эле сабактан келдим да короого кирип чуркап барып дуалды тээп сальто секиргем. Анан тиземе түшүп калгам. Ох, жазса болот турбу деп чуркап барып экинчисин жасап капталды карап эмне болуп торпокту көрүп калдым. Андан жалтанып туруп анан төбө менен тоң жерге тийдим да анан бир топко чейин жаттым. Могу жерим ооруп калды сөөгүм. Ошол кезде мен чоң апамдын колунда өскөм. Анан үйдөгүлөр, байкемдер баары мындай эркелетип бөлөмө кылчу да. Анан айылда менде анан бир эле байкеде телефон бар болчу, кирпич. Анан сынып калыптыр. Тая ушунча сынгандан кийин үйрөнөйүн деп анан сальто секиргенди үйрөнүп, ийниме үйрөтүп, ийним балдарын алып келип анан бир убакта анан бир 5-6 айдан кийин айыл бүт эле секирип калганбыз. Ошол жерде бир кошумчалап кетсем болот. Каскадерлер эки түргө бөлүнөт да. Любой бир сальто таштап жүргөн бала сөзсүз Бактыбек айткандай башы менен түшүш керек да. Обязательно Рустам деле билет, бардыгы түшөт да ошодон. Болгону бир нерсе да. Кимдир бирөө улантып кетет, кимдир бирөө ошол жерде токтотот да. Азыр мына каскадер болуп жүргөн любой баладан сурасаңыз ошол нерсе өткөн болот да. Сөзсүз башы менен түшкөн. Жок, мен дальше кетем дегендер каскадер болуп кетет. Ушага кой дегендер болду ошо менен токтойтуларчы. Малика Дина өзү көрдү элек таспаны? Көрдү. Кандай ойдо болду? Ал деле мындай толук бүткөн версиясын көрө элек. Черновой мезгилинде бир көрдү. Бактыбек бир деле көрүшкөн. Ал бирок
негизи кино мындай процесстин өзүнө аралашканы менен бирок кинонун даярдалуусун көрбөгөн үчүн бул эми покраска баягы мастеринг неме али композициялар деген нерселер бар эмеспи. Ал албетте калады, дагы да жакшыраак кылсак болобу дедик, ооба дедик. Ал мисалы өзүнүн ой пикирлерин айтып, биз дагы ал нерсеге кулак салып, сунуштарын угуп, оңдой турган жерде кичине оңдогонбуз. Бул албетте бул рабочий процесс, бул нормальный нерсе. Көрдү, ага да жакты. Жакшы. Аман мырза, сизди мен көргөн аман бердим. Görüşmek üzere Рустам мырза. Сиз азыр Кыргызстанда чындыгында кино көбөйтүп айтып калдык. Ошо сизге жаккан кинолорду бир экөөнү айтып бера аласызбы? Кайсыл кино сизге көп кулуңузга толду акыркы чыккан тасмалардан? Кыргыз кинолорунан. Бул ушул баягы Руслан Акундун киносу жакшы чыкты, 5 команда. Негизи мен мындай толук деле көргөн кинолорум жок экен. Ошол акыркы кинолорду көрдүм, ошону толук көрдүм. Андан берки жаңы кинолорду көрө элекмин тилекке каршычы. Салам Нью-Йорк жакшы жагат мага. Ал убагында. Аны көрүп биз дагы бир өтө мотивациялык учурлар болгон. Жакшы, азыркы учурда эмне иш кыласыз? Учурда азыр мен негизи тележаатында иштечимин. Азыр ушул учурда мен киного байланыштуу убактылуу ал жерде иштеп атам азыр. Кино менен алек. Кино менен алек болду. Канапеге сиз дагы? Мен өзү буга чейин юрист болуп иштегем. 2008-ден баштап 2024-ге чейин юрист болуп иштедим өзү. Бирок арада ошол кино проекттерге чыгат элем. Каскадер болуп, Номаддын атынан барып жүргөнбүз Бактыбектер менен чогуу. Контрастта. Багы кошумчалап коеюн, Канаттын сөзүнө уруксат болсо. Эми негизи баягы долбоорлорду бул кандай жаралды дегенде айтып атпайлыбы, ушу фильм менен кошо дагы 1-2 долбоорубуз бар депчи. Анан бир юрист жөнүндө, ошол адвокат жөнүндө бир сценарийибиз бар да. Негизи ошону биз ошого мындай көбүрөөк басым жасап аткан учурда анан бул жактан насип этип калды бул сценарий. Сунуштар түшүп продюсер жактан. Анан бул тартылып кетти да. Буюрса ошо адвокат жөнүндө бир эмебиз бар, аны деле бир эми насип этсе айтабыз деген. Жакшы. Негизи көп учурда азыр тасма тартканда, мисалы определенный бир тасмага примерно мына референс катары кармап туруп тартышат го. Бул тасмада ушундай тасмалар барбы? Окшоштуруп, балким ошол жактан бир эргүү алып тарткан тасмалар. Бул тасмада жок. Андай жок. Өзүңөр толук укканды өзүңөр ойлоп жазган, бир чындыкты айтып кетсем болобу? Бизде только чындык айтыш керек. Бул тасмада жок. Бирок биз уже кинону башталып, процесс башталып, канча бир убакыт өткөндөн кийин ушуга окшогон кино көрдүк да, башка бир жактыкынчы. Буну мен ойлойм, көрүүчүлөр өздөрү көрүп, кино сүйүүчүлөр кийин бул ташмакка тартышсак кое берели. Окшош, анан мен бири-бирибизге таштап көрүп окшоштугу бар экен аябайчы. Демек, сага окшоп ойлогон адам өтө көп экен да. Канат экөөбүз таң калып эле калганбыз. Бирок ал биздин фильм эмес, башка жактан бир. Бул чындыгы нерсе. Netflix'тин. Кийин көрдүк анычы. Кийин көрдүк. Ооба, бир адам ойлогондо экинчи адамдын ойуна келет деген нерсе бар да. Бирок кайсыл учурда ким кандай кылат, ал ошого жараша болот. Эң сонун достор, мына ушундай буюрса жакында 12-декабрдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында жана бир убакыт өткөндөн кийин сөзсүз түрдө Этно медиага келесиздер деп түшүнөм. Сөзсүз түрдө Этно медиадан дагы дүйнөдөн көрсөңүздөр болот. Бул 12-декабрдан баштап Алтангамын аттуу Малика Дина айымдын аткаруусунда, Бактыбектин аткаруусунда сонун тасма буюрса экрандарга чыкканы турат. Андыктан баарыңыздарды дагы бир жолу чакыра кетебиз. Ал эми 11-декабрь күнү достор, мына ушул биздин актерлорубуз, каармандарыбыз, жараткан адамдарыбыз менен биргеликте атайын өзүнчө жабык көргөзүү болот. Мына ошол жабык көргөзүүгө сиздер үчүн билет өнөтөбүз. Эгерде биздин жашооңордо тааныштарыңар болобу, балким өзүңөрдүн башыңардан өткөн болобу, бир ушундай бир алданган бирөөлөрдүн же болбосо бир адамдардын болобу, ишканадан болобу, кандайдыр бир алданган учурларыңыздар болсо, астына мен алдангамын деп туруп, эмне болуп алданганыңызды жазып бериңиздер. Арасынан карап туруп орчундуусуна биз чакыруу билеттерин ыйгарабыз.
достор, ооба 11 декабрга жабык көргөзүп чыгарабыз, андыктан чамданыңыздар. Анан дагы бир кыстырма, ошол астына өзүңөрдүн бир байланыш телефонуңар болобу же Instagram баракчаңыздар болобу, ошону камтып койсоңуздар, сиздер менен байланышуу оңой болуш үчүн. Буга чейинки уткандарга дагы кээ бир адамдарга байланыша албай калып атабыз да, ошону бир кыстырма кылып айта кетели. Андыктан ушунча убактыңыздарды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Анан биздин бир салттуу сурообуз бар. Рустам мырза, сизден баштайлы. Сиз камераны карап туруп, эмне үчүн алдангамын тасмасына келиш керек? Бир 3 себебин айтып койсоңуз. Көрөрмандарыңызга. Биринчиден, кинонун аты айткандай, жашоодо мындай алданбай жүргөнгө, алданып калсаңыздар ошодон сабак алганга үндөйт элем. Экинчиси суроо төрт буштук болду да аябай. Экинчисин кандай десем, келип сынап кетиңиздер, баа берип кетиңиздер демекчимин. Үчүнчүсү, кыргыз киносун колдойлу достор. кыргыз киносун колдоо. Канат эке, сиздин оюңузчу? Как режиссер катары менин тасмама могу үчүн келиңиздер деп туруп үчөөнү айтып берсеңиз. Эгерде ким болсо дагы өзүн кайсы бир өзүн ушул кинодон көргүсү келсе, сөзсүз келиш керек. Себеп дегенде бул менин оюмча ар бир адамга тиешелүү болуш керек. Себеби сиз айткандай эле, негизи адам өзү алданганга жакын болот. Сөзсүз келип көрүш керек. Эгерде билгиңер келсе, Маликаны ким алдап кетти, же Бактыбекти алдадыбы, же наоборот Малика Бактыбекти алдап койдубу, аны билгиңер сөзсүз келиңиздер. Сиз айткандай кыргыз киносун колдош керек сөзсүз түрдө. Эң негизги себептерден бири, биз урматтуу көрүүчүлөр бир гана сиздер үчүн иштеп атабыз. Эгерде сиздер болбосоңуздар, негизи кино тартышынын таптакыр кереги жок. Ошон үчүн сөзсүз келиңиздер. Биз мына ушул жигиттер менен биргеликте эмне кыйынчылыктарын өттүк десек болот, болбойт. Негизи болгон күч аракет жасап бир гана сиздер үчүн иштеп атабыз. Ошондуктан менин оюмча келбесеңиздер болбойт. Негизи кыстырма коом өзү азыр мындай бири-бири алдаган коом болуп кеткен го. Ачуучундуктан мындай бияка чыкпа, бияка чыкпа, бири-бири алдаган, бири-бирине фон сүйлөгөн заманда ошо Канат айтмакчы, келсеңиздер, ар бир адам өзүнүн кыска бир эмелерин көрө алат деген ойдомун. Өзүн. Эң сонун. Бакыт мырза. Мен айта турган болсом, мен бул жашоо өзү кино дейт го. Ошондой эле, ошол кинодон ошол нерсени көрө аласыздар. Анткени жанында сен бийик кезде жаныңда канча адам бар, сен түшүп кеткенде жаныңда адам болобу, болбойбу деген суроону ошол кинодон көрүп баамдап кетсеңиздер болот. Эң сонун. Достор, чындыгында жакшы нерсе айтылды. Жашоо бул өзү кино. Эгерде азыр жашооңуздар кыйын учурда болгон болсо, демек кино бүт элек. Кинонун эң гана кульминациясына жете элек демекчибиз. Андыктан биз менен бирге болгон баардык досторго, баардык көрөрмандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө алданган тасмасынан келиңиздер. Алдансаңыздар сиздер үчүн бир кандайдыр бир опыт аласыздар, тажрыйба аласыздар, бирок эч кимди алдабаңыздар деп чакыра кетебиз. Андыктан ушул тасмага баардыгыңыздарды чакырабыз. 12 декабрдан баштап баардык кинотеатрда болот. Биз менен бирге болгон көрөрмандарга терең ыраазычылык. Сиздер менен ошо алданган тасмасынын жаратуучулары жана ошондой эле башка каармандар болду. Биз менен бирге болгон баардык көрөрмандарга терең ыраазычылык дагы бир жолу. Кызматыңыздарды Саламат Иманов. Кийинки сонун тасмаларда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Блин, елестеттілер. Мали, Калифорнияның сахнасында. Sit down, пристегнись, мы взлетаем. Кино впереди, Америка, Малика. Фристайлинг, я другого калибра. Узнаешь меня сдалека. Ким Малика? Мен. Ай, сен кимсің? Мама, сиз баштагаңызчы суранычы. Сен айнып калгансың, мен таныбай калдым го, Нурсултан. Это мой офис, это я, Малика. Сюда болом, сюда болом. Тарчы колуңду, убери руку. Даже өзүнүн атын өзү билбей турбайбы? Мен турганым ушул, тагдырым да ушул. Эртеден бери тажаттыңар го барыңар. My name is Malika.
мен балағанға барым аябай